Саламатсыздарбы, курматтуу көрүүчүлөр, сиз Утеркан эфиринде Аян ток-шоусун көрүп баштадыңыз. Бүгүн биз аймактарды өнүктүрүүдөгү алгылыктуу кадамдар тууралуу кеп кылабыз. Анын үчүн биз айыл аймактардан, жерлерден келген ошол тармак боюнча жооптуу адистерди, ошондой эле экономика министрлигинин өкүлдөрүн чакырганбыз. Азыр теманы кененирээк ачып берүү үчүн ошол коноктордун ар бирине сөз берип, жаңы өнүгүү, жаңы багыт боюнча алдыдагы мүнөттөрдө кеп кылабыз. Коноктор четинен тааныштырып кетсем, Искандырбек Маматов экономика министрлигинин аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы азыр бир аз кармалып атыптыр, келип калса керек. Андан кийинки коногубуз болсо, өнүктүрүү саясат институтунун адиси Нургүл Исакова айым, ошондой эле Жети Өгүз районунун акими Кермек Бахавиденов мырза. Муну менен катар Ноокат райондук администрациясынын экономикалык бөлүмүнүн адиси Бактияр Абдувапов мырза. Муну менен катар Айтматов районунун акиминин орун басары Мира Сейдикеримова. Ошондой эле Ат башы райондук мамлекеттик администрациясынын бөлүм башчысы Жеңиш Токон уулу мырзалар. Кош келиптирсиздер. Мына аймактарды өнүктүрүү боюнча ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жаңы тепкичке, жаңы багытка чыгаруу боюнча мамлекеттик саясат азыркы күндө активдүү жүрүп атат. Бүгүнкү темабыз болсо ошол аймактарды өнүктүрүүдөгү экономикалык багытка басым жасайбыз. Мына баарыбызга белгилүү, ар бир аймактын өзүнүн жанагы ыңгайлуу потенциалы, өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү бар. Бирөөсүндө туризм болсо, башкасында дыйканчылык, кээ биринде айыл чарба дегендей. Эми азыр бизге бул жерде эң башкы багытты экономика министрлиги келип, кайсы нукта бараткандыгын түшүндүрүп, андан кийин эфирибизди башташыбыз керек болчу, бирок кечигип жаткандыгына байланыштуу биз сиздер менен уланта берели. Мына Нургүл айым, сизден баштасак, ошол өнүктүрүү саясаты боюнча мына жаңы багыттарды сурагым келип атат. Сиз өзүңүз билесиз, бизде региондордо көпчүлүк айыл өкмөттөр, жергиликтүү башкаруу органдары дотацияда отурат. Мамлекеттик казынанын көзүн карап, канча акча берсе экен, ошону кайсы жакка иштетсек, анан кимден карыз алсак, анан эң акыркы барып жанагы жер сатып, ошону менен канчалары камалып дагы кетип атышат да. Экономикалык негизде жаңы өнүктүрүүнүн багытын биз буга чейин чын айтса көрө элекпиз. Эми биз кыймылдабасак, бирөө акча айылга алып келбейт. Ошон үчүн саясатты өзгөрткүлө, ар бир аким болобу, айыл өкмөт болобу чуркап барып, айылга керектүү акчаны өзүңөр тартып келгиле деген талап коюлуп атат. Бул багытта кандай нукта иштер башталды азыр? Саламатсыздарбы? Мен өнүктүрүү саясат институтунун Кадамжай району боюнча регионалдык консультанты болуп эмгектенем. Бүгүнкү күндө биз мурун республикалык деңгээлде айыл өкмөттөрдө кандайдыр бир өнүктүрүү программалар түзүлүп келген болсо, биз акыркы 2 жылдан бери райондук деңгээлде дагы 5 жылдык өнүгүү программасын түзүү менен ишти баштадык да. Өнүгүү программасы негизи жаңы методология менен түзүлдү дагы. Кагаз жүзүндө эле түзүлбөстөн ар бир кадам алдын ала эски 3 жылды анализ кылып, ар бир цифраларды карап чыгып, кайсыл багытта бара жатабыз, кайсыл жагына план койсок, чындыгында кагаз жүзүндө эмес, чыныгы өсүү болот деген анализдин негизинде анан уже 30-жылга чейинки пландарды киргиздик да. Бул программаны киргизгенде бир эле кабинетте 2-3 адамдын эле сүйлөшүүсү менен программаны түзүп койбостон, атайын коомчулуктун өкүлдөрүн катыштырып, мисалы жаштар уюмдары, аялдар уюмдары, инклюзивдүү багыттын ар бир өкүлүн чакырып, ошондой эле бизнес өкүлдөрүн чакырып, биргеликте ортодо программаны иштеп чыктык да. Бул деген сөз ар бир катмардын ар биринин оюн угуп, ар биринин сунушун угуп, ошону кайсыл деңгээлде, кайсыл жактан инвестиция тартсак болот деп пландаштыргандан кийин анан уже өнүгүүгө карай багыт алат да. Программа өзүнчө эле калып кетпестен, ал мисалы айыл өкмөттө түзүлсө, айыл өкмөттөн болуп, бул райондук деңгээлде ал жалпы жыйынтыкталып, вертикальный система менен уже мамлекеттик деңгээлге чыгып атат да. Азыр жаңы багыттардын бири бул ошол кайсыл бир тармакка биз инвестиция тарта турган болсок, ошо өнүгүү программасынын ичинде барбы, бар болсо кайсыл жагына салым коюш керек, кайсыл жагына инвестиция тартыш керек, бул негизи мындай реальный план болуп калды да.
Нургүл айым, мына сиз бир канча документ, анан бир канча багыттарды айтып өттүңүз да, буга чейин деле толуктуу документтер айтылган. Ооба. Анан азыркы саясат иш жүзүндө ошол өзгөрүүнү ар бир жаран, ошол айылда жашаган ар бир үй бүлө сезсин деген талап болуп атпайбы? Мындай реалдуу ишке ашып аткан процесстер барбы азыр? Реалдуу процесстер, мисалы Кадамжай районунун мисалында айта турган болсок, биз кече 23-үндө атайын бир туризм багытындагы иш чара өткөздүк. Иш чаранын багытында төрт тараптуу багыт менен иш алып барылды. Ал жерде Кыялымда Кыргызстан жаштар форуму деп жаштардын иш чарасы, кол өнөрчүлөрдүн, бул биздин улуттук каада салтын сактап калуу максатында аларды да камтып кеттик. Ден соолукка, тазалыкка, ошондой эле биримдикке үндөгөн атайын таңкы 5:30 деген аялдар баштаган марафон, ошондой эле ынтымак, достукту бекемдеген бизде мисалы Тажикстан менен Өзбекстандан дагы атайын биздин партнерлорду деп койсок болот, конокторубузду чакырып өтө мындай кең төрт тараптуу чоң иш чара өттү да. Бул уже живой пример. Бир эле администрация эмес, бир эле айыл өкмөтү эмес, же болбосо коомчулук эмес, баарыбыз биргеликте бир чоң иш чараны биз практика жүзүндө көрсөтө алдык да. Нургул айым, сизге суроолор аябай көп, аягына чейин сизди көбүрөөк кыйнайт окшойм бул жерде. Эми мисалы азыр райондорго барып калсак, мына мен го чүйдө турам. Бир аз чыкканда эле жанагы колубуз жеткен эле жанагы карьерлерди казып, ошондой кум шагал, андан башка мындай жергиликтүү элдер кыймылдаган мен бизнести көп көрбөй жатам да. Айыл чарбада жанагы эгин картошка тиккендер бар. Эми башка райондордун өзгөчөлүктөрүн да билгим келип атат да. Жети Көз районунун акими мына Эрмек мырза. Сиздердин район эмне өзгөчөлүгү бар? Кайсы багытта ошол экономикалык өнүгүүнү алса, мындай батыраак бутка туруп кетет? Кайсы багытты алсаңыздар дотациядан чыгасыздар? Кайсы багытты алсаңыздар сиздер эң бай районго айланасыздар? Ошону анализ жүргүзүп, элге түшүндүрүп, моундай кыймылдайлы, биз отура берсек эч ким акча бербейт деген саясат болуп атабы сиздерде? Саламатсыздарбы? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө азыр негизги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга негизги тапшырмалар бул жергиликтүү тургундардын жашоо шартын жакшыртуу. Мындайча айтканда, ошол аймактын социалдык экономикалык жактан өнүгүү негизги милдет болуп саналат бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан биз ушул тапшырмаларды аткаруу максатында бүгүн ушул ар бир айыл аймакта анын натыйжасында райондун аймагында райондун 2025-2030 жылдарга чейин азыр белгилеп өткөндөй атайын ушул проекттердин, ИПРдин жана башка эл аралык уюмдардын колдоосу менен биз ушул өнүгүү программаны биз кабыл алганбыз. Бул өнүгүү программада ошо сиз белгилегендей ар бир тармактын өзгөчөлүктөрү, айрыкча ар бир аймак өзүнүн климаттык шарттары менен, географиялык жайгашуусу менен өзгөчөлөнөт. Ошондой шарттарга ыңгайлашкан тармактардын ичинен приоритеттүү деп бир тармакты биз алабыз. Ошол тармактар мисалы биздин район мисалында бизде артыкчылыктуу тармак болуп, бул туризм болуп саналат. Биздин район бүгүнкү күндө ошол туризмдин өнүктүрүүнүн аркасынан ошол жергиликтүү жашоочулардын турмуш шартын аймакты өнүктүрүү негизги багыт болуп саналат. Андан сырткары биздин аймак негизинен айыл чарба, мал чарбасы менен бүгүн алектенишет. Бүгүн жалпы район боюнча бизде 43 000 гектар айдоо жерибиз болсо, анын 38 000 бул сулуу жер болуп саналат. Мындайча айтканда, ошол жерлерге биз бүгүнкү күндө мөмөлүү дарактардын жаңы сортторун сунуштоо менен биз жергиликтүү жашоочулардын турмуш шартын жакшыртууга сунуштап келе атабыз. Буга чейин биз аймакта негизги мөмөлүү дарак болуп, бул алма, алмурут, өрүк болсо, азыр биз жаңы сортторун сунуштап атабыз. Бул ошол эле черешня, кокон гилязды 1000 гектарга азыр биз сунуштап атабыз. Кудай буйрса, андан сүргө шабдалыны жана башка, жана ягодоводство деп коет, ошол тармактын ичинде ушул кулпунай менен малиналарды аянтын көбөйтүү бүгүнкү күндө мындай абдан чоң бир көбөйдү десем болот. 400 гектардан 500 гектарга жакын азыр бул көбөйдү. Эми ошол сиз белгилеп кеткен тармактардын ичинде жанагы өнөр жай тармагы болуп саналат. Бүгүн ошол өнөр жай тармагы
2025 жылдын жыйынтыгы менен биз буга чейин 2-3 жыл алдыңкы салыштыра турган болсок 600 миллион сомдук өнөр жай продукциясын өндүргөн болсо, акыркы жылдын жыйынтыгы менен бул 1 миллиард 200 миллион сомдук продукция өндүрүлдү. Бул деген ошол кошумча өндүрүш ишканаларынын ачылышы, кошумча жумушчу орундардын натыйжасында ушул тармактын деле бир көлөмү өстү. Андан сырткары айыл чарбасында деле, тармагында деле негизги көрсөткүчтөр бул дан эгиндерин эгүү, картошка, эт, жүн, жумуртка негизги көрсөткүчтөрдү биз пландан аткарып келатабыз. Ушул жерден сөзүңүздү бөлөйүн. Мына сиз айтып аткандар жана жыл сайын айтылып келген, анан күн сайындай майда болуп туруп көзүбүзгө көрүнгөн нерселер. Азыркы саясат болсо бул аймактар ирденсин деп атат да. Акчасы көбөйсүн, байысын деп атат. Ошонун негизинде мамлекет дагы жанагы күчтөнөт деген мамлекеттик саясат жүрүп атат. Анан сиздерге келген жанагы чоң инвестициялык долбоорлор барбы? Ооба. Бүгүнкү иш-чарадагы ушул сиз айткан тармагы маселе боюнча талкуу жүрдүк. Азыр эртең менен атайын конференция болуп, бул жерде эжек проектisi менен ошондой эле ИПРдин колдоосу менен биз программаларды иштеп чыгып, бүгүн өзгөчөлүгү ошол координациялык кеңештерди түзүп, ар бир райондо, анын ичинде биздин райондо ошол ар бир тармактын адистерин камтып, биз райондук деңгээлде аларды биз бекитип бердик, жумушчу топторду. Бул жумушчу топтор өздөрүнүн ошол жерлерде коомдук талкуулардан өткөн, коомдук талкууларда сунушталган долбоорлорду, сын пикирлерди ушу райондук деңгээлде чыгарып, ошолорду кийин андан ары ишкерлерге жана инвесторлорго сунуштап атышат. Алардын катарында биздин райондо дагы ушул долбоордун алкагында кече жылдын башында эле биз 16 долбоорду биз кол коюштук, 3 тараптуу. Бул жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлү, ошондой эле ишкер менен. Ушул 3 субъект менен иш-чара милдеттерди бөлүштүрүп алып, ошол конкреттүү бир долбоорду ишке ашыруу боюнча тапшырмаларды алышты да. Мындайча айтканда, биз жаңы долбоорлор менен, жаңы талаптар менен биз илгери жерди 49 жылга алып алып, анын ичинде 10 жыл, 20 жыл курбай күтүп жүргөн болсо, биз жаңы талаптарды коюп, 1,5 жылдан 3 жылга чейин срокторду коюп, эгер ушул срокто жумушун баштабаса, милдеттерди аткарбаса, биз ишкерлерден ушул берилген жерлерди, каражаттарды кайтаруу талаптарын коюп атабыз. Азыр бул жерде бир маанилүү суроого чейин баарыңыздардан бир суроого жооп алып алайын да. Бирөө бир долбоор алып келсе, бир тың жигит өзүнүн айылына бир нерсе тартып келем десе, анан ага жеткенге чейинки иштер менен чарчап, эсоп анан таштап кетет да. Ошондой көрүнүштөрдөн арылуу үчүн азыр реалдуу жумуштар жасап атабы? Кааласаңыздар жооп берсеңиздер болот, кимиңиз болсо. Ооба, негизи бул ишкерлер тарабынан, деме инвесторлор тарабынан негизинен 2 маселе суроо коюлат да. Ар бир маселеде биринчи маселе бул жерге байланыштуу. Жердин алуу эрежелери, тартиптерин көп учурда түшүнүшпөйт. Ошол жаатта биз жеткиликтүү кылып түшүндүрүү иштерине аракет жасап атабыз. Жерди кандай шарт менен алыш керек? Ишкерлер, инвесторлорчу. Ошондо биринчи биз 49 жылга чейин аукцион менен конкурс аркылуу берип атабыз. Мунун ичинде капиталдык курулуштары да каралган. Ал эми конкурсту түз алуу боюнча 5 жылдан 20 жылга чейин жайыттын жерлерин биз түз берип, ал жерге легкий конструкция деп коет, ошондой шарттар менен баттыраак баштаганга шартты жаратып беришибиз керек. Ал эми экинчи суроосу бул каражат. Жеңилдетилген несиелер боюнча көп сурашат мүмкүндө. Ошондон биз айыл банк аркылуу жана өнүктүрүү фонддор менен жана элдик банктар аркылуу бүгүнкү күндө 0%дан 10%га чейин жеңилдетилген несие деп айтылат. Ошолорду биз берүү шарттарын, алуу эрежелерин биз жөнөкөйлөштүргөнгө аракет кылып, рахмат сизге. Рахмат. Эми бул жерде аймактарды өнүктүрүү деп атабыз, бирок маркетингдик план болмойын, ал ишке ашырылмайын, эч жака жыла албайбыз. Региондук маркетинг деген бар. Мирайым, сизге кайрылсам, мына сиз Айтматов районунан келиптирсиз. Айыл аймак, ошол регион, сиз келген жер, ошол региондук маркетинг дегенди түшүнүп атабы, түшүнө баштадыбы? Эгер жалпы коомчу ошол жерде жашаган жергиликтүү тургундар түшүнбөсө, жетекчилик ошол нерсени түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабы бүгүнкү күндө?
Туура айтасыз, аябай жакшы суроо. Негизи эле бул экономиканы өнүктүрүүдө, өзгөчө айыл жериндеги, райондук деңгээлдеги экономиканы өнүктүрүүдө маркетингдин ролу өтө жогору. Биз учурда ушул айылдагы ишкерлерди колдоо максатында, бардык ишкерлердин потенциалын жогорулатуу максатында, демек маркетингдин деңгээлин өстүрүү максатында бир катар алгылыктуу иштерди иштеп жатабыз. Маркетингди жогорулатуу планы ар бир айыл өкмөтүнүн алдындагы маанилүү иш болуп эсептелет. Бизде азыркы учурда баягы жеңилдетилген пайызсыз кредиттерди алышып, же болбосо эч кимге жашыруун эмес, миграцияга барып келген биздин мекендештер миграциядан мекенге кайтып, өздөрүнүн өз алдынча ошол жактан үйрөнгөн тажрыйбалардын негизинде ар кандай бизнестерди башташууда. Бул бизнес эмнеге байланышкан? Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө, кызмат көрсөтүүгө, соода саттык, тигүү өндүрүшүн жогорулатууга байланышкан бир кыйла бизнестерди жасап жатышат. Мен сыймыктануу менен айта алам, мисалы үчүн Айтматов районунда өндүрүлгөн бал, таза экологиялык жактан таза нукура бал катары азыр Арабияга чейин жеткирилип, ал жакта өзүнүн кардарларын тапкан да. Бизде Бакыян балы деген бренд менен чыгып жаткан балдар бар. Ошол балдар азыркы күндө ошол Мекке Мединада, Умрага барган биздин мекендештер айтып калат, биз өзүбүздүн таласта өндүрүлгөн балды ошол жактан көрүп атабыз деп. Андан тышкары Айтматов районунда сафолор көп айдалат. Бизде кайракы жерлер көп. Кайракы жерлерге сафолор айдап, азыркы учурда Айсуу майы чыгып атат. Бул Россияга чейин экспорттолуп, өзүнүн жакшы жыйынтыгын көрсөтүүдө. Ошондой эле майда ишкерликтер, орто майда ишкерликтерди өнүктүрүү, ишкер айымдардын потенциалын жогорулатуу максатында алардын баягы алып өздөрүнүн өндүргөн продукцияларын сатууну бир жөнгө салуу, маркетингди жайылтуу максатында жергиликтүү мамлекеттик администрация биз атайын жарманке аянтчаларын түзүп берип атабыз. Бул бизде бир жакшы саамалык болуп салтка айланып жатат. Бизде ай сайын ушу Айтматов районунда жеке ишкерлер үчүн жарманке аянтчасы түзүлүп, ар бир ишкерлер өздөрүнүн өндүргөн продукцияларын, айыл чарба продукцияларын, кол өнөрчүлөр өздөрүнүн жасаган бардык буюм-тайымдарын ошол жарманкеге алып чыгып, алака түзүлүп, бартер кылып, сатып, жандай акция деп коебуз го, бир кичине базар басынан төмөнүрөөк кылып сатып, өткөрүп, элге өздөрүнүн өндүргөн продукцияларын тааныштырууда. Рахмат. Бул багытта сизге дагы суроом бар. Программанын жүрүшүнө кайра келебиз. Бактияр мырза, сиз ноокаттан келиптирсиз. Ноокаттын жанагы экономикалык абалын билгим келип атат. Сиздерден көбүнчө угуп калганыбыз алма бренд болуп саналат, көптүн оозунда айтылып келет. Анан мен бул жерде ошол сатуунун ыкмаларын өзгөртүү боюнча сиздердин райондо кандай иштер жүрүп жаткандыгын сурагым келип атат. Анткени азыр мындай убакыт ушунчалык бат өтүп атат, канча аракет кылып батыраак сатып калып, акча иштеп бир нерсе жасап калыш керек. Мисалы, Түштүк Кореяны, Кытайларды алсаңыз, онлайн туруп, камерадан айылда туруп сатып атат. Бул органик алма, бул органик дарбыз, бул органик курут деп түз эфирде TikTok, Instagramда сатып атат да. Ошол бул жаңы модель. Акча алып келүүнүн, акчаны тартуунун жаңы ыкмасы. Ошондой аракеттерге мындай сиздер мындай барайын деп атасыздарбы? Ноокаттын алмасын брендке чыгарып, керек болсо ошол жерде туруп Кытайга сатканга мүмкүнчүлүк бар. Азыр интернет иштеп атат бүт жакта. Аймактарды өнүктүрүү багытында да Ноокат районунда бүгүнкү күндө ошол экономикалык өнүгүүнү үчүн эффективдүү башкаруу программасынын алкагында 2 багытты тандап алганбыз. Анын негизинде Ноокат районунун калкы айыл чарба менен 60% алектенгендиктен жалпы негизинен биринчиси айыл чарба багытында, андан кийин туризм багытын тандап алганбыз. Негизинен айыл чарба багытында бүгүн акыркы 2 жылда бизде ири 1200 тонналык логистикалык борборлор курулду.
Анын ичинен Бул жекеби же мамлекет куруп берди? жеке тараптан курулду, бирок ошол мамлекеттен колдоо алкаганда болду. Жер маселелерин башка менен толук чечип берилди да. Андан кийин бизде туризм багытында дагы чоң алгылыктуу иштер болуп атат. Бүгүнкү күндө акыркы жылда биздин Ноокат районунун Кыргыз Ата аймагы, жаратылыш паркынын аймагында дагы Карагой эс алуу жайы бар. Андан сырткары Кулатов айыл аймагындагы Апшырат эс алуу жайы бар. 2 жыл эле мурун бул аймактарга эс алуучулардын саны 30 миңден ашпаган болсо, акыркы мына 2024-25 жылдары быйыл 150 миңге чейин жетти да негизинен. Негизинен ушу Кыргыз Республикасынын президентинин турукташтыруу фондунан дагы 2025 жылы ушу колдоо болуп, быйылкы жылы Карагой эс алуу жайында канализация курулуп атат. Андан сырткары ушул туризм тармагында дагы шарттар түзүү максатында ушул Апшырат эс алуу жайдарына чоң көңүл бурулуп атат. Чет элдик инвесторлор жардамы. Ошондо сиздер кайсы багыттын мындай артыкчылыктарын көп көрүп атасыздар? Туризмби же дыйканчылыкпы же чарбачылыкпы, кандай? Биз жогоруда айткандай 2 багытпен гана ошо Ноокат районун өнүктүрүүгө багыт алган да. 2 багыт менен. Себеби айыл чарбасынын жана мөмө жемиштери биздин дыйкандар өндүргөн товарыны жана арзан наркта саткан да, сактай албай. Бүгүнкү күндө ошол логистикалык борборлорго сактап, ошол баасы жогорулган чет элдерге сатканга ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат да. Ушул жерден сөзүңүз бөлдүм, жана кооперативдик жана бири чогулуп туруп, бир кооператив болуп туруп, анан көлөм менен башка өлкөлөргө товар чыгаруу боюнча иштер жасап атасыздарбы? Көпчүлүк бизде түшүнбөй атпайбы? Мисалы 10 тонна алма алып келсең бир сорт менен, анан ошол объемду кармап барыш керек. Анын үчүн дыйкандар биригиш керек. Бул багытта дагы бүгүнкү күндө ошол дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүрүп атат, кооперативдерди түзүү багытында дагы бизде азыр. Макул, анда бул жерде Жеңиш ага, мына сиз Ат башыдан келиптирсиз. Ат башы жалпы эле Нарын облусу акыркы мына 4-5 жыл пандемиядан кийин туризмдин көрсөткүчтөрү боюнча аябай активдүү кетип атат да. Ал жакка калган элдердин саны, айрыкча чет өлкөлүк жарандардын келгендерин көп көрүп атабыз. Эл жакшы эле көнүп калды окшойт, коноктосуп, туристтерди багып, мындай тыйын тапканга. Бизде Ат башы өрөөнү ушу жанагындай кооз жакшы жерлер менен дагы дүйнө жүзүнө мындай таанымал жакшы жерлер бар да. Тарыхый жерлеринен айтсак, жанагындай Кошой коргон, байыркы коргону, бизде Ташрабат Кирбен сарайы, ушуларга биздин жанагындай чоң Кел суу, көлтөр деген жакшы жерлерге ошо туристтердин агымы мурдагы жылдарга өзүңүз белгилеп кеткендей пандемиянын учурунан баштап баягы аз болуп келген, анан кийинчерээк ошол жерлерге туристтердин агымы аябагандай жакшы көрсөткүчтөрдү берип атат да. Мисалы, былтыркы 25-те алсак ошо 35 миң тегеретесинде туристтердин агымы болсо, 26-жылы ошо 40 миң тегеретесинде деп күтүп атабыз да. Өзүбүздүн дагы баягы божомолубузда ошо 27 жылга чейин 57 миң туристтин тегеретесинде дагы күтүлүп атат да. Негизи биз жанагы башка Европадан же башка жактардан конок күтүп көргөн эмеспиз. Негизи туризм боюнча буга чейинки башка элдердей болуп көп жылдык тажрыйбабыз дагы жок болчу. Анан жанагы туристтерге кызмат көрсөтүү, аларды кантип көп убакытка кармап калуу, ошондой эле ал жерди ушул жерди гана тандадым деген мүмкүнчүлүктү түзүп берүү үчүн биз албетте эң жанагы профессионал туристтик кызматтарды көрсөтүшүбүз керек. Анын үчүн жанагы үй бүлөлүк туризм деп коет, конок жайлар болот, чоң мейманканалар болот. Эми анын баарын ушул сиздер элди үйрөтүп, моундай кызмат кылсаңар, мындай болосуңар, мындай кызмат кылсаңар, мындай акчаңар көбөйөт деп туруп мындай багытташыңыздар керек да. Бул боюнча саясат барбы? Бул боюнча туризм тармагында ошо дестинациялар түзүлгөн да. Ат башы дестинациясы деп
түзүлүп, бизде бир 50-ге чукул ишкерлер ошо туризм багытында иш алып барышат да. Ошондой эле жанагындай өзүңүз айтып кеткендей ошолорго ыңгайлуу шарттарды түзүүдө, жанагындай жатаканаларын, тейлөөлөрүн, болгон сервистерин тууралаш үчүн дагы болгон аракеттерин жасап атат да. Биз райондук мамлекеттик администрация тарабынан дагы ошо атайын көрсөтмөлөр, инструкциялар менен дагы жеринде барып түшүндү иштерин жүргүзөбүз. Мониторинг жасайбыз. Ошо чукулда дагы ошо июнь айында дагы ошо кыдырып бир сыйра мониторингдеп, анан жанагындай сылык мамиле жасап, туура тейлөөнү туура багытта жүргүзүш үчүн ошо жакшы түшүндү иштерин жүргүзүп келели деген дагы алдыда пландарыбыз бар да. Мени кызыктырган, анан көпчүлүк үчүн дагы кызык болгон бир суроо бар. Аны программанын жүрүшүндө кайра келип сизге берем. Урматтуу көрүүчүлөр, Экономика министрлигинин аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Искандырбек Маматов мырза шашылыш иштерине байланыштуу биздин эфирге келе албай калды. Анын ордуна Экономика министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Мелис мырза келип атат. Мелис мырза, рахмат сизге келип бергениңизге. Мына сиз келгенге чейин биз бул теманы ачып, маани маңызын бир топ талкуулап койдук. Негизи эле экономикалык багытта өсүүнүн жаңы нуктары кандай болуш керек деген теманы райондон, аймактардан келген агаларыбыз менен сүйлөшүп да. Эми мамлекеттик саясат ошол боюнча сизден билгим келип атат да. Айылдагы райондорго, жергиликтүү башкаруу органдарына кандай тапшырмалар бар, кандай нукта кетишибиз керек деген мындай программалар бар дегендей. Рахмат. Бул бүгүнкү көтөрүлүп аткан тема бул абдан актуалдуу тема. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстаныбыз акыркы 4 жылдан бери абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат өнүгүүдө. Ички дүң продукциясы мына акыркы 4 жылда 2 эсе көбөйдү. Бул көпчүлүк үчүн жомок сыяктуу угулат, бирок бул биз иш жүзүндө, практика жүзүндө биз көрсөтүп атабыз муну. Ошол эле учурда бир айтып кете турган нерсе, негизги экономикалык, финансылык тараптан борбор болуп Бишкек жана Чүй облусу болуп турат да, тилекке каршы. Эми бул дегенибиз аймактарда бүгүн аймактардын өнүгүүсүнө тездик менен, ылдамдык менен өнүгүүсүнө абдан муктаж болуп турабыз. Ошондуктан азыркы кезде экономика министрлиги ушул аймактарда, жерлерде өнүгүү жанагы өсүү таяныч борборлорун түзүшүбүз керек болуп атат. Биз шарттарды түзүп берип атабыз буга. Эң негизгиси ошондо биздин экономикабыз бир тараптуу, бир жерден эле жана тоонун башы бир жерден көрүнбөгөндөй, ар бир облустагы шаарлар, мына 34 шаарыбыз бар да. 34 шаардагы Бишкектен кем калбагандай өнүгүш керек бүгүнкү күндө. Ошол шарттарды бүгүнкү күндө биз аймактарга түзүп берип жолун ачып атабыз. Эң негизги биздин бул жерде көйгөйүбүз десек болот, бул кадрлар маселеси болуп атат да. Кадрлардын сапаты болуп атат тилекке каршы. Ошондуктан мына биз жакында эле дагы 72 саатка пландаштырылган окуу программасын иштеп чыгып, 7 райондон кадрларды алып келип, шаарлардынчы 2ден, 3дөн, 4дөн ушул өнүгүү опораларын алып кете турган мастер пландарды жасап бере ала турган жаш кадрларды алып келип азыр үйрөтүп атабыз. Жерге барып туруп чечим кабыл алуу, өнүгүү жаатында конкреттүү, таасирдүү чечимдерди кабыл алгандан коркпогула, баргыла, анан кененирээк мындай масштабына ойлонгула депчи. Ошентип үйрөтүп атабыз да. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул жерде биз эми чет жак менен салыштыра турган болсок, эмнеге мен кадр маселеси деп атам да. Себеби бул кадрдык потенциал, бул бүт барына, бул даже алтындан, ресурстан дагы кымбат кадр экен. Мисалы, ресурсу жок мамлекеттер бар да. Бирок бизден башка салыштырмалуу 3-4 эсе жок дегенде жакшы жашайт да. Мисалы, Сингапурду алып карасаңар, эч нерсе жок ал жерде, жөн эле жер. Өндүрүш жок, эч нерсе жок. Адамдар акыл менен, билим менен эле жашап атат да, ушунчалык сонун жашайт.
мисалы башка Европанын мамлекеттерин алып карагалам да, чакан Европанын мамлекеттери, Люксембургду карагыла, кичинекей кенедей мамлекет, жарым саатта бул жагынан чыгып ал жагына чыгып кетесиз. Тапкан кирешелери 50 миң, 60 миң евродан кем эмес. Бардыгы адамдык потенциал менен болуп атат. Бизде бүт бар, ошондуктан биз айтып атабыз, кадр маселесинен ачыгын айтканда кичине аксап атабыз. Ошондуктан жанагындай программаларды да үйрөтүп атабыз. Момундай долбоорлордун дагы болушунча, эгер ушул кадрдын кандайдыр бир эффективдүүлүгүн жогорулатууга багытталган болсо, кол чаап, колдоп, өнүккүлө, өскүлө, жаңыча, башкача чечимдер менен башкаргыла деп колдоп берип атабыз да. Ошо колдоп бергениңизде колдоп бердик, шарт түзүп берип атабыз деп атпайсызбы? Ошол кандай шарттарда, мисалы, ачыктай аласызбы? Эми бул жерде азыр ар кандай шарттар, мисалы, чечим кабыл алуунун эркиндиги, инвесторлор менен сүйлөшүүнүн эркиндиги. Бул эң чоң чечимдер да. Мисалы, сөзсүз түрдө эле мындай кээ бир эми ушундай учурлар бар, чечим кабыл алуунан мындай конкреттүү чечим кабыл алууну коркуп жүргөндөр дагы бар да. Эми жок, мен эмне деп коем, ооба деп. Анан тилекке каршы эми сүйлөшүп жүрөбүз, байланышып жүрөбүз. Көйгөйдү так айта албаган дагы жетекчилер бар да. Ачыгын айтканда, мисалы бир нерсе айтып койсом эле башыма бир нерсе тиет. Ошентип эле аман эсен эле бир ушул мен келдиңби, жакшы кетип калчы, бүттү. Барсаң жакшы коноктосуз ат коет. Ошондойлор да учурлар дагы бар. Эми биз айтаар элек, ушул инвесторлорго жакшылап түшүндүрсө, жакшылап шартты түшүндүрсө, анан могул программаларды жакшылап окуп да калыш керек болуп атат, ачыгын айткандачы. Биздин чоң программабыз бар, улуттук программабыз 2030-жылга чейин. Ошол жерде эң негизги 4 багыттар бар. Бул жерде ушул экономиканын мотору деп 4 багытты белгиленген да. Ал жерде логистика, жашыл энергетика, туризм, вот ушундай багыттар бар да. Ошолорду дагы жакшылап билип алып, анан ар бир айыл өкмөт, ар бир район өзүнүн кайсы багытта күчтүү болот экендигин билет да. Айтып бере алат да. Мисалы, вот ат башы сөз болуп атпайбы? Ат башы эмне деген керемет жер, туурабы? Кандай гана жанагы көл суу өзү эле бир топ заводдорду ордун басып коет да, турист менен элечи. Ошол жерде жанагы француз аял айтып атпайбы? Мага сылыктык сөз менен атка мингизип алып барып келгени жакты деди да. Ошол жерде бир сүрөткө тартып инстаграмына чыгарып коюптур. Абдан сылык мамиле жасады. Атка өзү отургузуп, өзү жетелеп барып, көргөзүп, өзү алып келип койду. Вот ушундай мисалдар көп болуш керек да. Биз туура. Элис мырза, мына негизи сиздер канчалык мүмкүнчүлүк түзүп, жол ачып, шарттарды түзүп бергениңиздер менен аң сезим өзгөрмөйүнчө эч жака бара албайбыз да. Өзгөрүүнүн баары аң сезимден башталат. Мисалы, азыр интернет кенен арзан болду. Нарында туруп эле нарындын сары майын дүйнөгө сатсаң боло турган мүмкүнчүлүк бар да. Маселен, ошон үчүн сиздер мындай бир адамды атайын ошо бир багыт боюнча даярдап, ошонун бир эффективдүүлүгүн көргөзүп, аны ошол нарындын майын сатып байып атканын кошуналарды көрсө, анан уже конкуренция болуп башташат да. Дагы башка нерселерди кошуп башташат. Ошентип барып мындай сатуунун масштабы дагы көбөйөбү деген ошондой пландарыңыздар барбы? Эң туура маселени козгодуңуз, көтөрдүңүз. Рахмат. Мына мен ишкерлер менен көп сүйлөшүп жүрөбүз, инвесторлор менен. Анан расмий сүйлөшүүлөр, анан жолугушуулардын артынан дагы расмий эмес сүйлөшүүлөр деле болуп калат да, стол үстүндө чай ичип. Ошол жерде момундай сөздөр айтылып калат. Мисалы, мына сары май деп атабыз да. Сары майды ушул боюнча эстедим. Айтат, мисалы, чек жок дейт силердин экспортуңаргачы. Органик азыр таппай атпайбы? Биз айтпайбыз дейт, жок, чек койбойбуз дейт. Маселе жок. Бал жагынан, таза мал тарабынан биздин адалдык принциптерди сактап туруп, экспортко даярсыңарбы, биз силерди чектебейбиз дейт. Күнүнө 10 миңден мал экспорт кыласыңарбы, чек жок дейт. Мүмкүнчүлүгүңөргө жараша алабыз дейт. Ошон үчүн
бүт эле эко продуктлар жаатында дагы делечи бул бүт баары ошондуктан ушул жерлерден потенциалды күчөтүш керек болуп атат. Элдер ушуну түшүнүш керек болуп атат да. Экологиялык жактан биз канчалык мүмкүнчүлүктүн чоңдугу экенин түшүнүш керек болуп атат. Лимит жок. Мисалы Кытай тарап деле айтып атат. Каалаганыңарча экологиялык продукцияларды бизге экспорттосоңор болот. Болгону гана ошол мыйзам чегинде талаптар аркылуу жасайлы, чек койбойбуз дейт. Бал экспорт жасайсыңарбы же башка дагы экологиялык айыл чарба продукцияларынбы же эт, чек жок дейт. Бул жерде эме болуп атпайбы? Мисалы азыр Кытайда бир эле товардын 5 баасы бар да. 5 сом, 10 сом, 15 сом, 20 сом, 25 сом. 25 сомлук товар бул органик товар. Ошол нерсенин акчасы жеткен, мүмкүнчүлүгү бар, ден соолугун ойлогон, мен моундай тамактанышым керек деп мындай аң сезимдүү түрдө өзүнүн саламаттыгын ойлогон адам биздин азыктарга муктаж болуп турат да. Биздин жерлерибиз башка өлкөлөргө салыштырмалуу көбүрөөк жанагындай химиялык заттар менен уланып кеткен жок. Мүмкүнчүлүктөрдү эми гана дыйканчылыкты иштетип картошкадан башка, мисалы мурун өндүрүп келсек, калгандарын эми жолго салып жатабыз. Ушул багытта мына Нургүл айым, мен бул жерде мындай документтин тили менен сүйлөгүм келген жок. Мен реалдуулукту көргүм келип атат да. Аймактарда эл кантип сезип атат, кантип көрүп атат, кантип сатышыбыз керек деген маселени сиздер мындай алтына барып алып, балаңызга, кызыңызга түшүндүргөндө, эй, сен могу жаңгакты сатсаң моунча акча табасың деп туруп, ушундай иштерди жүргүзүп атасыздарбы сиздер? Мисалы, менин эле балам Арыстан бабка барып туруп, Арыстан бабтын жаңгагын чогултуп туруп, Инстаграмдан отуруп туруп, англисче сүйлөп туруп сатса болот да азыр. Болот. Негизи мындай да, мен азыр Кадамжайдын примери менен айта турган болсом, мен өзүм кооперативдин жетекчисимин. Аялдар баштаган кооператив түзүп, атайын мисалы Кадамжайда 8 айыл өкмөт болсо, 8 айыл өкмөттүн ар биринин өзүнүн мындай уже Кыргызстандын деңгээлине чыккан бренди бар да. Мисалы Учкоргон айыл өкмөтү, Масалев айыл өкмөтү, Гиляс менен, Шабдалы менен, ал эми Орозбеков айыл аймагы Малина менен дегенде, Актурпактын күрүчү менен дегенде өзүбүздүн уже атыбыз чыккан брендтер бар да. Ошону дагы мисалы чындап келгенде бала чакабыз деле, ишкерлер деле уже бириксек биз чоң күч жаратарыбызды билип калды да. Мисалы жаңы көчөт тигерде деле мурун аралаштырып тиккен болсок, бир огороддо алмабыз деле, малинабыз деле бар болсо, азыр болушунча ошол балдарга деле бул жөн эле хобби эмес, бул бизнес катарына алып кете турган болсок, сөзсүз түрдө аны объемго чыгышыбыз керек да. Объемго чыгыш үчүн биригиш керек, бир культураны эгиш керек дегендей, биз балдарга мынандай кыл деп жасаган жокпуз, өзүбүз жасап атабыз да. Бала бизди көрүп эле жасайт да. Мисалы малинадан концентрат жасадык, республика боюнча эң жогорку баага татыктуу болуп атат да. Мен мына малинаны ал, бул сенин ден соолугуң үчүн деген жокмун, болгон результат көрсөтүп койдум. Малинаны эксек, биз андан уже ден соолугубузга пайдалуу, биринчиден ден соолук, экинчиден бул чоң бизнеске дагы жол ача турганын бала көрүп атат да. Демек, кайсыл тармакта болбосун, биз сиз айткандай кагазда эмес, реальный жашоодо болгону жасайлы, не рассказывай, а показывай дейт го. Ошол эң туура нерсе да. Мына бул жерде мисалы буга чейин угуп келгенбиз, баарыбыз эле билебиз, жанагы соодасы жүрүшүп, биринчи таза жакшы продукцияларды сатат, анан көлөм көбөйөт. Көлөм көбөйгөндөн кийин анан аралаштырып атып туруп анан 2 айда банкрот болуп калып атпайбы? Ошол аң сезимден кетишибиз керек, жаңы ойлонушубуз керек деген азыр саясат болуп атат да. Мирайыма, сизге кайрылсам, Айтматов районунда сапат менен ишеним канчалык кымбат экенин ар бир жаранга сездиришибиз керек да биз. Ошондо гана биздин айылга көп акча келет. Бул багытта сиздердин жумуштар барбы? Ооба. Бул дагы аябай жакшы суроо. Азыр биз бир заманбап шарттарга өтүп атпайлыкпы? Ошондуктан ар бир сатып алуучу, ар бир кардар ошол сатып алып жаткан азык түлүктүн, буюмдун сапатына мындай дыккат көңүл буруп калды. Мындан бир 10-15 жылдардан мурда биз мындай сырткы көрүнүшүнө эле маани берчүбүз да.
бирок азыр ошол сапатын аныктап, талдап, онлайн сатууларда деле аны аябай талдап, башка адамдардын пикирлерин окуп, анан кийин сатып алышууда. Ошондуктан жеке ишкерлерге мен айта кетишим керек, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынан, өнүктүрүү саясат институту ошол эгет программасынын бизге өнөктөш катары аябай чоң жардамдары тийди. Буларда күчтүү эксперттер бар. Ушул биздин жеке ишкерлердин баягы санына эмес, сапатка көңүл буруп, чыныгы нукура брендтерди жаратышына аябай чоң көмөк көрсөтүштү. Ошондуктан азыраак продукция чыгарса дагы сапаттуу кылып, анан кийин буйрутма менен иштеген ишкерлерибиз көп. Мисалы үчүн балды чыгарганда деле аны жайнатып чыгарып, ар кандай сиропторду кошуп, ар кандай кылып эмес, чыныгы нукура бал чыгарып, аны буйрутма менен алып, алдын ала ошондой иштеген ишкерлер көбөйдү. Анан ишкерлерде дагы бир жакшы нерсе бар. Азыр ар бир ишкер айым болобу, орто майда ишкер менен алектенген үй бүлө болобу, улар окуп жатышат. Кошумча билимдерди алып, санариптик көндүмдөрдү алып, ошо билим жаатына көңүл бурганы акыркы кезде кадимкидей пайыздык саны өстү. Ошондой ишкерлердин катары көбөйдү. Бул бизди кубандырат. Экинчи четинен мен муну айта кетпесем болбойт. Биздин элибизге жалпы эле өзгөчө ишкердик менен алектенген жарандарыбызга бул каржылык сабаттуулукту жеткирүү. Каржылык сабаттуулукту толук өздөштүрмөйүнчө ал ишкердин иши жүрүшпөйт. Ошондуктан биз Айтматов районунда 100 күндүк челлендж жарыялаганбыз. Бул финансылык сабаттуулукка калктын 95%-ын тартуу. Себеби ушул финансылык сабаттуулукту биздин ишкерлер да жакшы өздөштүргөн эмес, элибиз дагы калктын калың катмарына бул жетиш керек. Ошондо гана биз ашыкпаш чыгымдарды азайтып, жана той аштарды кыскартып, ар бир үй бүлө кичине болсо да бир бизнес жасаганга, орто майда бизнестерди өнүктүрүүгө шарт түзүлөт. Рахмат. Раймына Жеңиш ага, биздин негизи кыргыздардын жанагы конок тосуп, эмен үйүнө келгенде кел мына деп туруп дасторконуну жайып, тамак ашыны мындай эч милдеттемесиз берген мейман достугу бул эң кымбат сапат да. Ушул нерсени биз эң кымбат сатканга үйрөнүшүбүз керек. Ал ар бир үйдө турист болсо турган, мисалы бирөөнүн чоң отелдери болушу мүмкүн, бирөөнүкү жок болушу мүмкүн, бирөөнүн бир боз үйү болушу мүмкүн. Келген туристти мамилеси менен ошол жанагы биздин конок тоскон жанагы каныбызга сиңген адатыбыз менен аларды тартып алып туруп, кызматыбызды көрсөтүп, акчабызды санап алып, мындай бакубат жашаганга эң жакшы шарт түзүлүп турат да. Сиздер ошону элдерге түшүндүрүп атасыздарбы? Эми Мен арынга барсам, туризм багытында бирөөнүн үйүнө кирип турист катары конок болуп жашай аламбы азыр? Туризм багытында ошол нерселерди сиз атап кеткен нерселерди бизде тур пакет деп коет да. Ошол тур пакетте бардык нерсе бар. Ошол сиз айтып аткан каада салттан баштап конок тосуу, мейман тосуу, ошолорго көргөзгөн сый, ошолор жасаган тамак аш, ошонун баарынан бул мындайча айтканда туристтерге ошонун баары тур пакет болуп эсептелип, ошондон акы алып, анан кийин кызмат көрсөтүшөт да. Анан эми биздин Ат баш району 2023-жылы органикалык аймак деген статус алган. Бул Кыргызстанда эң таза продукт деп ошо биздин статус берген да. Анан ошол продукттун негизинде бизде өзүбүз жанагы өнүктүрүү программада жана жогоруда айтып кеткендей мамлекеттик, улуттук программаларыбызда ошо 30-жылга чейин өнүгүү программада ошол багытта биз кластердик өнүгүү деген тандап алып, ошол жерде туризм багытында, картошка багытында, чычырканак, карагат, бал, эт, сүт деп анан ошондой 7 кластердик түр менен анан ошондой продуктлардагы ошого басым жасап атабыз да. Бизде жанагындай көбүнчөсү жана биогумус же болбосо жана малдын кыгы менен жанагындай ар кандай жер семирткичти пайдаланбай туруп, ошол даана нукура жердин сапаты менен алган жогоруда айткандай бал болобу, эт болобу, балык болобу, биздин ошо балык чарбаларыбыз көп да Ат баш өрөөнүндө. Ошондой багытта чычырканак, карагат жана дары чөп деген ошо биздин продуктлар бар, ошого басым жасап анан ошонун үстүндө өнүгүүнүн үстүндө ошого басым жасаганбыз да. Биздин программада эң негизгиси ошол багытка басым жасалган.
Рахмат. Мына Бактияр мырза, сиз мына ноокатта азыр мен көптөн бери бар элекмин, бирок жанагы жаңы салынган кайсы жанагы айтып өттүңүз кайсы дериңиз? Туризм боюнча салынган Карагой. Ошол Карагой түшкөндөн кийин жергиликтүү элдин арасында биз дагы ушундай кемпингтерди салсак экен, акчабызга жараша чакан боз үйлөрдү куруп акча тапсак болот экен деп мындай сөздөр болуп атат. Анткени сиздерге турист көп барып атат. Келген кеткен көбөйдү. Ноокаттын аты азыр көп жерде белгилүү болуп калды. Туризм багытында да, туристтерге кызмат көрсөтүү багытында дагы аларга шарттар түзүү максатында бүгүнкү күндө ошол жогоруда Карагой эс алуу жайыбызда дагы ушул 50ден ашык жеңил типтеги коттедждер салынды. Андан сырткары ошол боз үйлөр тигилип атат. Негизинен ошол ишкерлер жергиликтүү тургундар болуп эсептелет да. Ошол бул багытта да ошол жергиликтүү тургундарыбызды ошол арканда эл аралык долбоорлордун алкагында ушул кызмат көрсөтүү багытында дагы окутуу иш-чаралары жүрүп келатат. Эми бул жерде жанагы органик товарлар менен атыбызды дүйнөгө таанытабыз деп атпайбызбы? Мен бир ишкерди көрдүм, ошол Бишкекте туруп Кытайга, Германияга, Америкага, Францияга биздин кийиз буюмдарды сатат экен. Айылдарга барып, ар бир жанагы үйдө эң жакшы жана кийиз тиккен же сайма сайган эжелерибиз, апаларыбыз менен келишим түзүп, алардан продукцияны сатып алып, аны катайын таңгактап туруп, өзүнүн бренди менен башка мамлекеттерге сатып атыптыр. Бул бир эле мисал да. Эми ушул багытта жана мен сизге айткан өрнөк кылып көрсөтпөйлүү дегендердин жана ишкерлердин арасында бар экендигин айтып атам да. Эми мамлекет мисалы азыр массалык түрдө ушундай адамдардын саны көбөйсүн деп атасыздар да. Ооба. Аларга экономикалык жактан бир жардам берилеби? Мисалы, мен моундай кылсам бир арзаныраак насыя алсам болобу, же болбосо башка бир документация жагынан кандай колдоо көрсөтө алат деген суроолор болот да. Жакшы суроо, рахмат. Биздин 2 триллионго былтыр жакын триллион сомго жакындады ички диң продукциясы. Ошонун 1 триллиондон ашуусун сервис, кызмат көрсөтүү тарабы жапты да, ашып турду. Ал деген ушул ишкерлер, жеке ишкерлердин салымы. Анан бүгүнкү күндө биздин эң негизги приоритеттүү багытыбыз бул ушул орто жана чакан ишкерликти колдоо. Мына буюрса бул жаатта абдан чоң программа жазылып бүттү. Буюрса бүттү, жакын арада презентациясын жасалат. Анын үстүнөн анан иштеп баштайбыз. Ушу 2030-жылга чейин өтө чоң программа. Каржылоо жаатында колдоону көрсөтүп келатабыз. Мисалы биринчи жолу буга чейин болуп көргөн эмес, мисалы тигүүчүлөргө пайызсыз кредит. Болгон эмес. Буга чейин болгон эмес да. Мына бүгүнкү күндө азыр 2,5 миллиардтан ашты, 3 миллиардка чукулдап калды берилген сумманын саны. Абдан бул жаатынан колдонуп атат. Андан сырткары аял ишкерлер деп өзүнчө багыт бар. Анан жаш ишкерлер деп өзүнчө багыт бар. Стартаптар деп өзүнчө багыттары бар. Бүт барына жеңилдетилген насыялар ачылган. Ал жагында ал жагынан реализация жүрүп атат. Бул колдоо токтобойт, мындан ары жүрө берет. Мындан сырткары бизде экономика министрлигинде чакан жана орто ишканаларды эмес, ири ишканаларды дагы колдоо бар. Мисалы мамлекеттик статус берет, улуттук статус берет. Мисалы бүгүнкү күнү мамлекеттик жана улуттук статусун алгандардын ишканалардын саны 40тан ашып калды, 50дүн тегерегинде. Бул деген абдан чоң мындай колдоо да. Салыктарды азыраак төлөйсүң. Экспортко болгон мүмкүнчүлүктөр жакшы болуп түзүлүп берилет. Өтө көп немелер. Мелис мырза, сөзүңүздү бөлдүм, убактыбыз аягына келип калыптыр. Анда сиздер мисалы эгер ким болбосун өзүн көрсөтсө, мыйзамдык жагынан дагы, документация жагынан дагы биз колдоо көрсөткөнгө даярбыз деген. Мен эң кыска бир кыстырманы айтып кетейин. Могул абдан көп ишкерлер менен, эл менен, бизнес менен сүйлөшүп жүрөбүз. Мен бир нерсени байкадым да.
анча мынча нааразычылыкты кимден укса болот экен? Мыйзам чегинде эмес иштеп аткандардан. Мисалы мыйзам чегинде иштегендер эч качан нааразы болбойт. Рахмат Мелис мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз ОТРКнын түз эфиринде Аянт ток шоусун көрдүңүз. Саламатта туруңуздар.